Кече күнү номер 50 түзөтүү абагынан качып кеткен кылмышкерлердин колунан каза тапкан 3 кызматкер жаза аткаруу системасында биринчи курмандыктар эмес. Алсак 2004-жылы Бишкек шаарындагы номер 47-абактын башчысынын орун басарына кол салуу болгону баарына белгилүү. Бир жылдан кийин болсо Молдовановка айылында жайгашкан номер 31 түрмөдө абактагылар ок атышып, натыйжада жогорку кеңештин депутаты Тынычбек Акматбаев, анын жардамчысы жана парламенттин эксперти Дарун Абыт болуп, аларды коштоп жүргөн жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын башчысы Хикматулла Полотов кийинчерээк ооруканада көз жумган. 2008-жылы болсо Чүй областында Беловодскидеги номер 16 эмгек түзөтүү колониясында окуялар кылмыш жаза системасында чечилбеген бир топ көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып койду. Учурда өлкө боюнча 300дөн ашуун өмүр бою эркинен ажыратылган кылмышкерлер бар. Алар үчүн өзүнчө түрмөнүн жоктугу мындай кейиштүү окуяларга алып келип жатат деп эсептешет. Барып эле баягы кендерди кескен жокчулук дегендей финансыга келип эле каржы маселесине такалып калып атат. Мына 10 жылга чукулдап келатат. Өмүр бою соттолгондорду өзүнчө бөлүп кароо үчүн жаңы жер айылында жайгашкан абак жарым корпусу бүткөн, жарымысы бүтө элек. Бирок бир кезде номер 19 эмгек түзөтүү колониясынын башчысы болуп 4 жыл иштеп калган Токтогул Акчекеев маселенин бардыгы жазаларды аткаруу мекемесинин көпчүлүк кызматкерлердин коррупцияга малынганынан улам чыгып жатат деп эсептейт. Анткени ал 2005-жылы Молдовановка айылындагы номер 31-абактагы 4 адамдын өлүмү менен аяктаган окуяны изилдөө үчүн эксперт катары барганда абакта жаткан Азиз Батукаевдин жашоо шарты таң калтырган. Эмне үчүн түрмөдө Батукаев ошол жерде иштеген мамлекеттик погон тагынган полковник генералдардан өзүн бийик көтөргөн. Анткени Батукаев аларга акча берген, өз билгениндей жашаган. Ошо түрмөнүн ичинде мен баргам, ошо кылмыш болгондо. Мына ошол жерде килейген внедорожник турат. Үйүнүн жанында килейген Мерседес турат. Батукаев түрмөдөн коноктозгондо ошол машина менен барып кыздарды салып келчү экен. Эсиңиздерге сала кетсе, 2012-жылы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында да массалык башаламандык чыккан эле. Анын негизги себеби катары жаза аткаруу кызматы кезектеги тинтүү учурунда абактагылар каршылык көрсөтүп, ызы-чуу баштап жиберишкен айтылган. Бул ызы-чуудан кийин дал ушул номер 1 СИЗОдун айрым камераларынан жумшак эмеректер, жаңы үлгүдөгү сыналгылар табылган. Алар кандайча абактын ичине киргизилгенин да ошол кезде көптөгөн суроолорду жараткан. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова болсо, абак кызматкерлерин коррупциялашып кеткен эмес. Өкмөттүн бул системага жетиштүү каражат бөлүнбөй жатканы бул түрдүү башаламандыкка шарт түзүп жатат деп эсептейт. Анткени жаза аткаруу тутумуна зарыл болгон сумманын болгону 34% гана бөлүнүп жатыптыр. Айтып кетсек деген айлык азыркы күндө деген жаза аткаруу мамлекеттик кызматкерлеринин айлыгы деген абдан эле аз эле. Башка укук коргоо кызматкерлерге караганда деген булардын айлыгы абдан аз. Биздин оюбузча деген булардын айлыгы жана социалдык пакети деген 4-5 эсе деген башка улук укук коргоо кызматкерлерден өйдө болуш керек. Экинчиден, жана техникалык жабдуулар деген өкмөт, Кыргыз өкмөтү деген ушул окуядан кийин мындай бир жыйынтык чыгарып туруп, ошол жабдууларды деген түзүнө келтириш керек. Акыркы кездерде абактарда болуп жаткан окуялар жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында реформанын жүрбөй жатканынан кабар берип турат дешет адистер. Негизи буга ылайык өлкөдө түрмөлөр салынып гана тим болбой, анын ичинде кармалып жаткандардын санын да азайтуу каралган. Бирок жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги бат-баттан алмашып жатканында кандайдыр бир жакшы жылыштардын болушуна тоскоолдук жаратууда. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.